Jaz жана жай айларына куракчылыктын кесепетинен быйыл карт нарын дайрасында өзүңүздөр көрүп тургандай суу дээрлик жок эсе. Албетте мындай жагдайда энергетика тармагына кыйла эле күч келмекчи. Андыктан эл өзү дагы быйыл үнөмдүүлүккө басым жасап, электр кубаттуулугун үнөмдөсөк, кыйла кыйын кырдаалга туш болуп калышыбыз толук мүмкүн. Дээрлик жарым кылымдан бери чыгыш электр ачык акционердик коомунун нарын филиалында шеретүүчү болуп эмгектенген Садырбек Тостоковдун айтымында өз тармагында быйылкыдай кыйын кырдаал жаралган эмес. Айрыкча айрым запастык бөлүктөрдүн кечеңдеши кышка даярдык жаатындагы аракеттерди бир топ эле аксатты. Ушундан улам айрымдарын өздөрү жасашууда. Мурун даяр келчү, анан асыр болсо жумуш ушу токтоп калабы деп ушул өзүбүз эле жасап атабыз ушуларды. Бүт ушунун баарын эле колдон келишинче эле жасап, балдар жумушу токтоп калбасын деп эле ушуну жасап беребиз. Ал эми жогорудагы каарманыбыздын кесиптеши Жыргалбек Асанов көмөкчү чордондорго эң зарыл жабдууларды оңдоо боюнча мыкты адис. Анын колунан чыккандары узак убакытка иштеп, заводдордон даярдалгандардан кем калышпайт. Андыктан анда жана ал иштеген цехтегилерде күнү түнү тыным жок. Азыр жумуштар көбөйүп атат. Бул кичине нагрузка болуп, азыр уже элдер потребление көп болуп атат. Анан трансформаторлор уже күйүп келе баштады, ошо кышкы сезонго карата. Анан азыр жумуш көп эле, аябай эле көп болуп атат. Ошо тынымсыз эле иштеп атабыз. Негизден мына ушинтип өз арбайларын өздөрү согушкан аталган мекеме артта калган 9 ай аралыгында жалпысынан 27 миллион сомдук оңдоп түзөө жумуштарын жүргүзгөн. Бул алдын ала мерчемделгендерден 6%га көптү кылат. Анын чектеринде 25 трансформатор алмаштырылып, кардарларга электр кубаттуулугун жеткирүү алда канча жеңилдеди. Антсе да быйыл ага керектүүлөрдүн көлөмү өскөндөн баарысы тең эле сыдырга салгандай тегиз болбоду. Кырдаалдын мындайлыгы Тогуз-Тороо районундагы Макмал алтын кен комбинатынын, Бишкек, Нарын Торгарт жолунун боюндагы асфальт бетон заводдорунун өндүрүштөрүн алда канча жандандырышы жана кургакчылыкка байланыштуу суу насосторунун тынымсыз иштеши менен түшүндүрүлөт. Ушуга карабастан кышка камылгалар өз нугунан жазбады. 49 жаңы жанагы ашкыча жүктөлүштөгү көмөк чордондорду алмаштырдык. Андан тышкары 33 километр 1004 аба чубалгыларды кайра куруу жана куруу иштерин жүргүздүк. Азыркы учурда бардык негизги капиталдык текшерүү ремонттун баары аяктап калды. Бир гана нерсеси ошол электр жабдыктардын ошол кеч келгендигине байланыштуу курулуш иштерибизге дагы бир ремонт иштерин талап кылып атат да. Ошону менен бирге эле бийиктөө шартталарга жеңилдетилген тарифтердин белгилениши көпчүлүктүн көңүлүнө төп келгендигин белгилейли. Бирок баары бир алдыдагы кышта башка орунда үнөм жана үнөмдүүлүк турушу керек. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурсултан Болотбеков, Нурбек Рахманов, ЛТР Нарын шаары.